жакшы эжеке. Жакшы, кандайсыңар? Жакшы, өзүңүздөр кандай, жакшыбы? Жакшы. Баланы билейин дедим эле эжеке, жакшы элеби? Жакшы, кече чалган. Могу айлык. Бүгүн келесиңерби? Жок, биз айлык дегенде барып келебиз эжеке. Уктабаса анда эметиңер, Аха, хорошо, макул эжеке. Жибек жана анын жолдошу Тимур күн сайын бир нече жолу Токмоктогу балдар үйүнө ушинтип телефон чалып Амантурдун акыбалын сурап турушат. Балам экөөбүз мындай чогуу болуп ата жүрүбүзчү, топ адамча мындай жашоо куруп дегендейчи. Ошон үчүн кайрылганбыз. Буттары жана бир ныптасы шал оорулуу Жибек Сагынбекова Ысык Атадагы Серафимовка айылындагы майып жана кароосуз калган кары картаңдар үйүндө 10 жылдан бери жашап келет. Былтыр үй бүлө куруп, ушул жылдын башында көз жарган Жибек өз алдынча түтүн булатууну каалайт. Ушуга чейин кайрылган эмесмин, анткени мен ойлогомун жалгыз калам го депчи, жалгыз эле болом го депчи, анан Кудай ушундай буйрук берип койду. Мен өзүм ыр чыгарам, өзүм китеп жазам. Ошо бирок мен оюмча мындай, мен өзүм ошо үйгө кетип, өзүнчө эме эшиктин алдына бизнес баштап мындайчы, майда чүйдө сатып, ошентип өзүмө акча кылып ошондой кылайын дегем да. Азырынча Жибек 9 айлык уулу Амантурду өз карамагына алып келүү мүмкүнчүлүгү жок экенин айтат. Карылар үйүндө наристени асыроого, багууга, жуундурууга жана башка зарыл шарттардын жоктугу аны уулун Токмоктогу оорукчан бөөктөр үйүнө вактынча өткөрүп берүүгө аргасыз кылган. Бияка болбойт да, анткени биякта балага болбойт да, анткени бала жыт чалда кемпирлер анан ошо өзүңчө эле кеткен жакшы, өзүнчө. Ошон үчүн үй керек да мага, бияка болбойт да, анткени биякта экөөбүзгө эле болот жашагангач. Жибектин үй бүлө күткөнгө чейин мамлекеттен жардам сурайм деген ою болгон эмес. Турак жай зарылдыгы быйыл уулду болгондон кийин гана келип чыккан. Жер алып, там курганга жаш үй бүлөнүн тууган тушкандары өзүлөрү араң тиричилигин жүргүзгөндөр экен. Мен үйдөлөр да эме да. Өзүлөрү эме кылып жашашат. Колунда эме жок да, кичине шарт жок. Балдар да көп, небери чөбүрөлөр көп болот деп. Шал оорулуу Жибектин жолдошу Тимур Тентиев вактынча карылар үйүндө сантехник болуп иштеп, анын бөлмөсүндө чогуу жашап жатыптыр. Карылар үйүнүн жетекчиси Жибек жалгыздыктан кыйналбасын жана төрөттөн кийинки колдоо болсун деп күйөөсүнө чогуу турганга уруксат берген. Аяктап туруп эметип атат, үн чыгарат, бизди тааныйт, баары ойчуктар менен ойнойт. Кандай болсо да бала ата-эне менен болгондо акыбалы жакшы болот, кандай болсо дагы. Таңы таң, түнү түн көңүлүн Амантур элеген Жибек буга чейин жөлөк пул менен эле жашоосун жүргүзүп кетем деп ойлоп жүргөн. Бир ай мурда гана турак жай берип калабы деген үмүттө Жибек президенттик шайлоо өнөктүгү мезгилинде Сооронбай Жээнбековго кайрылып, ага арналган 4 сап ырын баракка жазып бергенин көзүнө жаш алып айтып берип жатты. Амантур атасына окшош, кыялы өзүмө окшош. Сонун кези там колуман араң чыгарам, эметким келбейчи, кетиргим келбей. Ушу мага бере албай калганда андай кимге берет үйдүчү. Ошо. Учурда Жибек Сагынбекова 3,5 миң сом жөлөк пул, а Тимур Тентиев 5 миң сом айлык алат. Албетте тиричилик жүргүзүп кеткенге бул каражат аздык кылат. Ошондой болсо да, бул бактылуу, максаты тоодой болгон үй бүлө турак жайга эптеп ээ болуп алса эле тиричиликке тыңып кетебиз деп жарыша сөз беришүүдө. Салам алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө кайрымдуу бол, коомдук кайрымдуулук фондун негиздеп, коомчулук ичинде өтө жакшы бир иштер жасап, жакшылык кылып калайлы, ушул жакшылык кылганга жетишип калайлы. Мүмкүнчүлүктүн бүгүн бар кезинде биз пайдаланып калайлы, убакытты туура пайдалануунун аракетин жасайлы деп чакырып, анан жакшылык кылганга бир үндөп, ушул ынтымак биримдигибиз бекем болсо экен деген үмүттөр менен биз коомчулукта ушундай иштер жасап келебиз. Бирок биздин кылып аткан ишибизге кайдыгер карабаган биздин бир туугандарыбыз бар. Мына өзүңүздөр көрүп турган үйдү убактылуу ижарага берген. Ошо берген мекендешибиз бүгүнкү күндө мына Гүлнара деген биздин эжекебиз Москва шаарында. Ал өзү Москвада жүрөт, бирок бул жерде үйүндө бир дүйнө үчүн же болбосо бир квартплата алып коюп деле жашаса болмок деген ойлор бар, бирок ал эжекебиз акырет үчүн ушуну берейин, бул жерде муктаж адамдар жашап, мага да болгон сооп болсо экен, ушул сүйүнүчүнөн, ушулардын жашап аткан эмесинен пайда болгон сооп мага дагы бир Кудайдын алдында жүзүм жарык болсо экен деген үмүт менен мына ушул жерде азырына ушул ичинде
Кудай буйрукса могу жерде эме тасың үйдөн иче кудай буйрукса жагы ташнакай баардык шарттар бар. Могу жерде гастар продуктылар болсо ошо кайрымдуу мекендештерибиз кайдыгер карабастан улам алып келип берүүдө бизден сурашат. Муктажда турган бир туугандарыбыз болсо айтып койгула дейт. Биз болсо ушундай сунуштап коебуз. Телефон номерлерин беребиз. Мынакей Жипараматовна Айчүрөк эженин номерин берип ушундай кылып растап турабыз. Мына биякта болсо комнаталар мына. Бул Башка сенен кенен үйдүн ичи кенен. Анан бул Жипара менен бир тууганыбыздын өздөрү карлар үйүндө, баласы балдар үйүндө деп бизге кайрылуу жасаган. Ошол бул үй бүлө эки жакта болгондуктан үй бүлөнүн ушул өздөрү эне мээримин төгүп, өздөрү карагысы келип, жанына бир үй бүлө болуп, бир үйдө камтылып отургусу келген чоң үмүт болгон. Ошол үмүт бүгүн орундалып атат. Ал үмүттү орундатканга себеп болгон мына ушул үйдүн ээси Гүлнар эжекебизге Аллах эки дүйнөдө ыраазы болгон болсун. Үйдүн эшигин кенен ачып, мына кечээ күнү болсо бир кайрымдуу мекендештерибиз келип, мына ушул кичинекей арстеге булардан могу нерселерди бүткөн кайрымдуулукка деп, мына ушул нерселерди кубаныч катары, сүйүнүч катары ушуларды келип алып берип кетти да. Анан бул нерсени биз айтып, бирөөлөрдүн бергендигин айтып, мактап, анын даражасын көтөргөндөн алыспыз. Биз болгону гана ушу кылынып аткан иштер көмүскөдө болбой, коомчулукта бир үлгү катарында болсо экен деген үмүттөрүбүз чоң. Мына бул үйдө азыр Кудайга шүгүр. Жакшы бир сүйүнүч менен. Бизге эме кылып койгонуна, ошону эжеге рахмат багып берип, сиздерге бизге таз булганына, силерге бакыт, үч көңүл, жакшы калай. Кийинде бешке чыккыла, урбагыла, жамандык көрбөгүлө. Рахмат силерге. Анда бир нерсени айтып отурган нерсе, бизде Чолкондайда келген эле бала чакасы менен. Анан бизде баягы анын балдары кичике болгондуктан, эме болгондуктан бизде мындай мектепке да алыс болуп, биякта мектепке киргизе албай, ушундай бир кичине бир ушундай бир тоскоолдуктар болуп калды. Биякта мектепте болсо балдан албайт экен, анткени мектеп толук болуп калыптыр. Анын балдары таяктан бияка келип кетиш үчүн кыйындык жаралып калган. Ошон үчүн балдары барып келишке дагы мүмкүнчүлүк өтө. Ошол себептен бүгүнкү күндө аны ошол Ош базарынын тегере чекесине квартирага жайгаштык да, Кудай буйругу. ошол бир туугандарга рахмат, бизди ушундай үйгө киргизип, мындай аппакай таза үйгө киргизгендиги үчүн ыраазыбыз. Алла ыраазы болсун. Бизди сыйласа Кудай сыйласын. Чоң рахматтан башка айтарым жок балам. Кудай биз айтканыбыз келсин, Кудай кабыл кылсын. Баардыктарын баарын Кудай кабыл кылсын. Мына бияк болсо, бияк Айчүрөк эженин комнатасында бөлмөсү мынакей. Мына Айчүрөк эжен. Мына Айчүрөк эженин бөлмөсү мына бияктан жаркырап Кудай буйрса мына сон. Kırgızım eçen kılınbastan Çırgaldın kuraldın da damın tattan Kuralın can düşmanda bildirbesten Çırgaldın boloruna ümit artkan Atabız Erman Astay şerleri da Angılap sürüp Бул жерде мына балдар үйү. Бул жерде ата мээримине, эне мээримине зар болгон, зарыккан, кандайдыр бир оор муктажда үй бүлөнүн балдары ушул жерде. Ошон үчүн ушул жерде келгениmin дагы максатым биздин мекендешибиз тууганыбыз Жипаранын Тимурдун кайрылуусу, ушул баласы ушул жерде өздөрү болсо карлар үйүндө. Бирок бул үй бүлө эки жакта болуп, бир үй бүлөдө түтүн булатып
ушундай бир жакшы бир күндөрдү өткүзгүсү келип үмүт кылып жашап келген. Бул жерде мекендештерибиз ошол карылар үйүндө 10 жылга жакын аралыкта өмүр кечирди. Анан эми ушул кылып аткан ишибиз коомчулукка жакшылыкка чакырып, мына ушундай шүгүр келтирели, мына ушундай жерде канчалаган мекендештер балдар өмүр кечирип атат. Ошон үчүн ушундай бир жакшы сулууга гана чакырып келебиз. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Мына сиздер көрүп атканыңыздардай эле, мына Тимурдун жигит, мына ушулар өз балабызды өз кучагыбызга алып отурса экен деген максат канчадан бери аракет кылып атабыз. Бирок буларга азыр бир тууганыбыз Россиядан өзү Россияда иштейт, бирок бул жакта жакшынакай кылып тамын салып койгон. Ошол тамыны бир жылга бекер кирип жашасын деп берди да. Мына ушул биз аракет кылып азыр мына документтерди сүйлөшүп алдык. Баласы менен жакшынакай кылып чогуу жашаса деген мүмкүнчүлүк түзүп берүү аракетиндебиз. Анан бул ушул убакка чейин булар бөлөк жашаган, балдары бул жакта бөлөк жашаган да. Ушундай өз баласыга мээрим түгө албай ушундай кыйынчылык болуп келген. Анан биз азыр билесиздер үй куруу менен алектенип 4 жерде үй куруу маселеси кетип аткандыктан жетишүүгө мүмкүнчүлүк болбой атканда биз ошондой болсо дагы ушул жумуштарды камтып бүтүрүп атабыз. Эми колдон келишинче аракет кылып атабыз. Аллах ыраазы болсун. Ушундай эле бул туугандарыбызды сүйүндүрүп койсок деген ниет болчу да. Буюрса мына азыр баласына келип сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эртеңдерден документтерин алып печаттарды койдуруп келеткенбиз, алып кететкенбиз да. Урматтуу бир туугандар, алдуулар алсызга жардам берсек, күчтүүлөр ушундай бир кыйынчылыкта турганга биз кол сунуп турсак, мына ушундай жакшы мына бири-бирөөнүн сүйүнүчү, кубанычына себепкер болуп атабыз. Биздин бул кылган ишибиз бир гана Кудай ыраазылыгы үчүн. Сөзсүз түрдө мындай иштен сөзсүз түрдө Кудайдан чоң сыйлыгы бар деген чоң үмүттөбүз. Үмүтсүз бир гана шайтан. Анан ошон үчүн мындай иштерге биргеликте көп жакшы ишке себепкер болобуз. Bir musulmanın kuangаны Аллахтың бизге билдирген мына ушул нариштени 2 айдан ашып кетти, Тимур. 2 айдан ашып кетти да, көрүлө экен. Эми биз ушундай балабызды башканы билбейм, мен 2 күн көрбөй калсам эле аябай сагынам да. Көргүм келип ушундай балам сагынат, мен баламды сагынам. Бардыгыбызда эле балабыз бар. Булар 2 айдан ашыптыр, көрүлө экен. Мына ушундай адамдарга биз кайдыгер караганыбызда өзү туура эмес болуп калат. Ушул экөөнү бир үйгө жайлап, баласы менен чогуу жашоо өткөрсүн деген аракеттебиз биз. Буюрса бул аракетибизде ишке ашайын деп калды. Болот жакында бир документтерин турласак эле келип алып кетебиз. Бул директорлор менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө азыр бардыгы жакшы.
Бүгін менден бақытlı киши жоқ. Мен ең бақытты адамым бұл дүниеде. Аллах бар, Азамат байка бар, күйеуім бар, балам бар. Ушунча менден бақытты киши жоқ. Жаңы үйім меніңше. Ошон үчүн рахмат ушул адамдарга, бизди ушинтип кошуп бизге аракет кылганыңа. Ушунча мен ыраазымын, сөз жок.